Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Толкунбек Сагынбекович, сиз мына учурунда Улуттук банкта иштеп жүргөндө бир канча мыйзамдарды көтөрүп келип, өкмөт менен өзүнчө ыйгарым укуктар талашкан учурларда болгон да, билесиз да? Анан жогорку кеңеш кабыл албай койгон. Анан кийин азыр өкмөткө барып иштегениңиз дагы чарбалык маселелерди өзүңүздүн көзүңүз менен, өзүңүздүн мойнуңуз менен ушул көтөргөнгө аракет кылганыңызда бул өтө туура эле болду. Анан негизги чыныгы профессионал катары сиз азыр Улуттук банктын төрагасы катары ушул татыктуу кадр экениңизди биз баарыбыз эле жогорку кеңештин депутаттары талашсыз деп мына эсептеп атабыз да. Ошондуктан президентибиз Сооронбай Шарипович да өтө туура чечим кабыл алган. Ошон үчүн депутаттардан да биз суранабыз, ушул колдоп кетсе жакшы болот да. Анан бизде бир жолу ушул жогорку кеңеште 5-чакырылышта биз суроо берген элек. Улуттук валюталарды чыгаруу өзүбүздөн кандай туурабы, туура эмеспи деп эсептейсизби деп сурасак, сиз ошондо айткан элеңиз да. Жок, бул экономикалык жактан невыгодно депчи. Азыр өкмөттө иштеп көрдүңүз да. Жогору жакта депутаттар айтып кетти. Улуттук валютаны дайыма чыгарып турууга бюджеттен акча 100 миллиондон ашчы акчалар бөлүнүп турат да. Ошону чыгарганга болобу экен бүгүн? Кандай деп эсептейсиз? Чыгарсак чыгарайлы да. Өзүбүздө турган жакшы болот эле да. Торобай Закирович, сурооңузга рахмат. Берде бир нече жолу бул суроо көтөрүлгөн да. Биз Улуттук банкта мен иштеп атканда рабочий группа түзүп изилдөө жасаганбыз да. Бизге окшогон кичинекей мамлекеттерге именно валюта печатать эткени выгодасы жок да. Өкмөткө барып сиз айтып кеткендей, биз караганда бизде Гознактен, ошо Гознактен предприятие бар да, ошого эмелердин баарын, все бланки строгой отчетности, все сертификаты, все ошолордун баары ошо бир жерге топтоп туруп, ошол жактан чыгарыш керек да. Анан ал предприятие өнүгүп, өз бутуна турганда, если квалификация будет достаточно, ошондо валютаны печатать эткенде караштырсак болсо. Берде эми азыр караш керек да, кандай бул иштеп туруп. Сиз мына өкмөттө иштеп көрдүңүз. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн биздин өзүбүздүн ошол баягы паспорттон баштап права деген бар. Ушул биздеги документ канча бир билбейм, бир 200-400ге жакын өзүбүздүн документтер бар. Туулган тууралуу баягы күбөлүктөр. Булардын баарын бир жерге бириктирип туруп, ошол жерден улуттук валютаны чыгаруу, бул азыр бизде депутаттарда бир канча жолу башка мамлекеттерге барып көрүп келди да. Бул өзүн актайт экен. Ошол нерсени жазсак болот да. Верно, жана абсолютно правильно. По бланкам строгой отчетности, сертификатам, всяким удостоверениям берде сөзсүз өзүбүздө мамлекеттик ишканада чыгарылыш керек да. Бул ишти биз уже өкмөттөн баштаганбыз да. Рахмат эми Толкунбек Сагынбекович, сизге ийгилик. Сиз Улуттук банкта иштеп атканда көптөгөн жакшы иштер болду эле. Ийгилик каалайбыз.